Наргиза, сиздин тиштериңиз муздак ысыктан ооруйбу? Оорубайт. Канайбы? Тиш жууганда канаң катуу жуусаңыз бүлөлөр канайт. Биз азыр эң биринчи негизи тиштерден налет таштарды тазалашыбыз керек. Ошол процедураны баштай берели. Акыл азуу 18 жаштан баштап чыга берет. Кээ бир адамдардыкы 45 жашка чейин деле чыгышы мүмкүн. Ал деле норма болуп эсептелет. Брекет коорунасында сөзсүз тиштерди санация кылыш керек, жасаш керек. Удаление, показания боюнча удаление жасалат, тиштерди дарылап, сөзсүз профессиональный чистка жасалат. Профессиональный чистка жасаганда таштарды, налетторду, тиш таштарды, налетторду тазалап, тиштерди брекетке даярдаш керек. Негизги лечение воспаления аябай эң чоң роль профессиональный чистка аткарат. Бизде көбүнчө азыркы жаңы методдорго кирген лазерный лечение деп эсептейбиз. Физиолечение деле мурункудай колдонобуз. Витаминотерапия и мази аппликация коебуз сөзсүз. Баланын ден соолугу тиштин абалына байланыштуу. Ошон үчүн ата-энелерге сунуш кылат элем. Балдарды тиш туура тазалаганды үйрөтүңүз. Балдарды стоматологко бир жылда 2 жолу алып барып көрсөтүп туруңуз. Тамактандыруу туура болсун. Мөмө жемиштерден көп бериңиз, витаминдерден көп бериңиз. Тазалыкты сактап, текшерип, контролдоп, өзүңүз пример көрсөтүп, үйрөтүп туруңуз. Азыркы заманда рентген аппараттар жаңы современныйлар келип атат. Ошон үчүн рентген нагрузка болбойт, бирок кичинекей балдарды көп тартканга деле аракет кылбайбыз биз. 1-2 жолу тартканга мүмкүнчүлүк бар, зыян болбойт алдан. Наргиза, сиз эми чисткадан кийин муздак ысык тамактарды ичпей, зубной флоссы менен, тиш жип менен колдонуп, тиштердин ортолугун тазалашыңыз керек. Бир күндө бир маал сөзсүз. Чайкагычтар менен колдоносуз. Биринчи убакта воспаление менен күрөшкөн чайкагычтар бар. Ошолорду назначение жасап берем, ошо менен колдонуп туруңуз. Муздак ысык тамактарды ичпейсиз. Азыркы убакытта көп пациенттер тиштер кыйшык болсо көп каралбай калышат да. Тиш оорубаса же дефект кандай тиш жок болгон жерлер жок болсо, анда түзөтүп кереги жок деп ойлошот да. Кыйшык тиштен көп патология кетет. Например, кыйшык тиштердин көп жер жакшы тазаланбай калат. Атрофия болот. Часто көп пациенттер карап жүргөндө мөлкү дайым мындай шишип, көгөрүп турганда, кызарып тургандай болуп турат да. Тиш жуган сайын көп эметет. Бул пародонтоз себептен часто ушу кыйшык тиштен көп болот да.
сүт тиштин өзүнүн срогу бар. Мисалы алдыңкы кашка сүт тиштер ал 6 айынан баштап алмашат. 6 жашынан баштап 7 жаш 8 жашка чейин. Калган тиштери, азуу тиштери 9, 11, 12 жашка чейин алмашат сүт тиштери туруктуу тишке. Ошол убакта сүт тиштери дарылаш керек. 1 жылдын ичинде стоматолог балдарды 2 жолдан алып барыш керек. Сүт тиштерди дарылаш керек. Кээ бир ата-энелер ойнойт, бул тиш, сүт тиш түшүп калат, муну алдырып койсок бул туура эмес. Бул туура эмес. Эгер эрте алдырып койсо сүт тиштерди кийин туруктуу тиштерге орун болбой калат. Эмне үчүн? Жанында жайгашкан тиштер бир аз кыйшая баштайт. Ошол убактан тиги тиш орун таппай кыйшык өсө баштайт. Чолпон, жашыңыз канчада? 40-та. 40 жашта. Сиз эмне максат менен келдиңиз бизге? Бул астыңкы тишим ар жака кирип кыйшайт. Кыштаган ташта. Чоң ачыңыз оозуңузду. Биз биринчи астыңкы жактан баштайбыз. Тиштерди караганда. Кээ бир тиштериңизди дарылапсыз. Бул тиштериңиз туура эмес жайгашкан тиш катарында астыңкы жакта. Орусчасы скученный зубов деп коет. Туура эмес. Ар бир тиш өзүнүн функциясын аткарыш керек да. Сиздики дестинде бир жагынан аткарып. Биринчи эмне кылыш керек, Чолпон? Биринчи бизге панорамный снимок керек. Панорамный снимокты көрүп, сиздин тишиңиз кандай, туура дарыландыбы, туура эмес дарыландыбы, кээ бир тиштерде сиздерде таштар пайда болуп калып ушулардын баарын тазалатыш керек. Биз брекет системаны койгондо тиштерди түздөгөндө соо тиштерге коебуз да, соо тиштерге. Эгер тишиңиз оорулуу болсо биз кое албайбыз. Эмне дегенде биз тишти түздөп аткан учурда тишиңиз ооруп калышы мүмкүн. А бирок биз брекеттерди кайра чечкенге болбойт. Ошон үчүн биринчи тиштериңиздин абалы үстү жакшы экен. Дарылапсыз, баары жакшы. Бирок бизге азыр панорамный снимок керек. Панорамный снимкты көрүп, анан дагы биз сизге айтабыз. Кандай, кайсы тишти кайсы жакка жылдырыш керек деп тиштеңиз. Бизде көбүнчө бейтаптар келгенде тиши кыйшык деп келишет да көбүнчө. Көбүнчө өзү тиши деле кыйшыктан көрөбүз, бир орусчасы прикус болуп калат, прикус деп аталат, соотношение зубов. Тиштердин катнашы туура эмес болуп калат да, аны бейтаптар көбүнчө биле бербейт. Көбүнчө айтып келишет, менин тишим кыйшык деп. Действительно, эгер чынына келгенде туура эмес прикустар болуп калат да, биз аны дагы эске алышыбыз керек. Сиздин бул кыйшык тиштерде эмес, прикусуңузда туура түздөөгө туура келет. Стоматолог бала 2 жаштан кийин, 1 жашынан деле стоматологдор көрсөтүп туруш керек. Жылына 2 жолу көрсөтүп туруш керек. Эмнеге дегенде, ошол бала төрөлүп, чоңойгондо кандай оорулар менен ооруду, кандай бул аномалияга алып келет да, тиш. Мисалы, бала мурду менен начар дем алса, үстүңкү жагынын өсүү процесси бир аз токтоп калат, куушурулуп кетет. Эмне дегенде, бала мурду менен начар дем алып, оозу менен дем ала турган. Ушуларды биз башынан алап, профилактик жол менен биз диспансеризация кылышыбыз керек. Ата-энесине түшүндүрүшүбүз керек. Сиздин балаңыз мурду менен начар дем алат экен. Бул кийин аномалияга алып келет. Үстүңкү жагы, тиш катарлары бузулат. Өсүү процесси аябай кеч болот да, үстүңкү жагы. Ошонун айынан тиштерди туура эмес жайгашат тиш катарында. Биз биринчи эмне үчүн бейтап келгенде биз биринчи тиштин эмальдарын карайбыз. Тиштин эмальдары соо болуш керек. Биз ошон үчүн айтып атпайбызбы? Тиш соо болуш керек. Тиште кариес болбош керек, эч кандай тиштин таштары болбош керек. Ошолордун баардыгы тиш таза болгондо гана биз брекет чаптай алабыз.
Вот сиз туура айттыңыз, эмальдары биз ошосу эмальга брекетти чаптайбыз. Анан бейтаптарга айтып түшүндүрөбүз. Эрежелери бар. Өзүнүн щоткалары бар. Кантип тазалаш керек, бүт баарын үйрөтүп көрсөтүп беребиз. Бейтаптар брекет кийгенден кийин, тамактангандан кийин дайыма тазалап турушка туура келет. Эгер бейтап туура эмес тазаласа, анда эмаль бузулат. Ал жерде тиштин таштары пайда болот. Баягы тамактын калдыктары ачып, молочный кислота деп коет. Ал эмальга аябай терс таасирин тийгизет да. Анан ошондо болсо, туура таза эмес жууса, анда эмаль бузулат. А эгер таза жууп жүрсө, таза алып жүрсө, эч кандай эмальдар, тиштин эмальдары бузулбайт. Менде бир бейтап кыз болгон, 14 жашы 14тө. Кылык, алдыңкы кашка тишине кылык чыкпай калган. Ал бейтап 14 жашта бизге келди, тиш катары кыйшыкты. Анда биз панорамный снимок кылганда кылыктары чыкпай калганда, кашка тиштин жанындагы тиштер. Анан бул бейтапты панорамный снимоктон байкадык. Бул сүт тиштери кылыктыкы бир 11-12 жашында, 10 жашынан баштап 12 жашка чейин сүт тиши түшүп, туруктуу тиши чыгат кылык. Бул жерде сүт тиши түшкөндө кылык чыкпаган. Эгер ошол убакта стоматологко көрүнгөндө, стоматолог айтмак: сиздердин сүт тишиңер түштү, туруктуу тишиңер чыкпай атат. Эмне үчүн чыкпай атат деп, ушу диагностикага рентген снимок жасамак панорамный. Ошондо көрүнмөк. Бирок булар кийин тиш катары кыйшып, кашка тиштер туура эмес чыккандыктан стоматологко барганда алар панорамный снимок кылып, ошо келишти. Эмне кылабыз, кандай кылсак болот? Жулдурсак болобу же кандай деп. Эгер бул тиштерди жулдура турган болсок, анда тиш катары дагы бузулат. Бейтап жылмайганда да тиштери туура эмес гүл албайганда жылмайышы дагы өзүнчө дискомфорт болуп болмок да. Туура кайсы жерде жайгашкан, таңдай жагындабы же сырт жагында жайгашкан, ошону биз компьютерный томография кылабыз. Бул да дополнительный диагностика. Бул компьютер томография менен так биз чече алабыз да. Бул жерде кайсы жерден операция кылып, кандай кылып түшүрөбүз, хирург менен бирге консулиум кылып, тактап, кандай жол менен түшүрсөк болот деп. Биринчи келгендейси өзүңүз байкап атасыз го? Көрүнүп тургандай, үчүнчү тиши кылык. Оозунан байкалбайт, ооз көңдөйүнөн. И прикус деген прикусу да туура эмес. Алдыңкы тиштери кыйшып турат. Байкап атасыздар да. Бул үстүңкү жак. Астыңкы жакта кушурулуп кеткен, үстүнө байланыштуу. Үстүңкү жак кушурулуп турат, ошонун байланышы астыдагы кушурулуп турат. Биз бул жерден брекетти чаптадык. Биринчи үстүңкү жакка чаптайбыз. Эмне дегенде астыңкы жак үстүңкү тиштерден башайып турат. Үстүңкү жактагы тиштерди канчалык биз керсек, чоңойтсок, астыңкы жакта ошондой керилет да. Ошон үчүн биз үстүңкү жакка кийгиздик. Үстүн бир 15 күн, бир айча үстүн керип алгандан кийин анан астына кийгиздик. Мына өзүңүздөр байкагандай тиш катары бир аз түздөлдү, тиштерчи. Тиштер түздөлгөндөн кылыктардын орун ачылат да. Бул жерде биз дополнительный еще пружина менен ачканбыз. Пружина коюп, мына өзүңүздөр көргөндөй. Прикусу туура болуп баратат. Анан орун ачылгандан кийин биз хирург менен бирге операция жасап, ошол жерде этин кесип, кылыкка брекет чаптап, анан акырын тиш катарына тарта баштайбыз да, мындай чаптап.
Мына өзүңүздөр көрүп аткандай жогору жакта сөөктүн ичиндеги тишти операция кылып тарта баштадык. Акырындан сөөк эрип тиш катарына түшө баштады. 1-7 айдын ичинде ушундай результатка келдик. Азыр дагы эле бизде учетто жүрөт, дагы эле дарыланып атат. Толук бүтүрө элек. Брекет системаны койгондон кийин өзүнүн щеткалары болот. Аларды кандай туура тазалаш керегин биз бейтаптарга көрсөтүп беребиз. Тамактан кийин, ар бир тамактан кийин тазалашка туура келет. Мисалы 3 жолу тамактанса 3 жолу тазалайт, 5 жолу тамактанса 5 жолу. Брекеттердин астынан, үстүңкү жактан тамактын калдыктары калып калат да, ошолордун баарын туура тазалаш керек болот. Ошо туура тазалаш үчүн биз бейтаптарды, видеороликтерди көрсөтүп, же интернеттен сайттарга жазып беребиз, кирип көрүп үйрөнгүлө деп. Туура тазалаш керек болот. Эгер сиз айткандай туура тазалап алса, эмаль бузулат, кариес болот, тиштердин бүлөлөрү сезгенет. Кант диабети менен ооругандарга коюлат брекеттер. Бейтаптарды биз 1,5 жыл, 2 жыл жүрсө, кант диабети менен ооругандар көбүрөөк жүрүп койт, 3 жылча. Алардын тиштер түздөлгөндөн кийин сөөктүн ичинде калыптанышы баарын эске алабыз. Түздөсө болот. Эгер тиши сахарный диабет болуп, пародонтоз болуп, тиш аябай кыймылдап турса, анда биз кое албайбыз, Анда карашыбыз керек, канчынчы стадияда кантын ооругандар дагы, сахарный диабеттин ооругандардын өзүнүн инсулин зависим, независим өзүнүн стадиялары болот. Ошолорго да карап неме алабыз. Азыр брекеттердин түрлөрү заманбап брекеттер бар. Биз лигатурный деп коет. Лигатурный брекеттер бар. Анан металлический брекеттер бар, керамический брекеттер бар и сапфировый брекеттер бар. Эми алар бейтаптар өздөрү кайсы брекеттерди менен түздөйбүз десе, биз ошого жараша коюп беребиз.